Жакшы. Ана ошол бата туткан учурда эмне кылып жетип атасыз? Баягы клиптерди тартып атасыз дейли, ырларды жаратып атасыз дейли. Жакында эле клип бүттү окшойт, Жакында ошол бир клип тартып койдук. Тилекке каршы. Качан көрө алабыз? Билбейм. Бүгүн алып келем деп унутуп калыптырмын. Шашып атты, Дай бир сай. Интернетте барбы, YouTube'да? Ооба, бар. Ошол жактан көрүп алалы. Албетте. Негизинен орозодо ар кандай достор менен дагы көңүл алышып, мындай ден соолук сурашып, ошол орозонун күндө негизинен жакындардын көңүлүн алган же болбосо алар менен чогуу ооз ачкан бул бакыт эмеспи? Ошондой бакыттарды бөлүшүп эле жүрөбүз азырынча. Эң сонун. Анан айта кетчү нерсе мынакей бүгүн 25-май, жер-жерлерде азыр акыркы коңгуроону мааракени мен жашаган үйдүн астында эле мектеп бар да. Эртең менен турганда эле ошолорундай адамга жылмаюу берет го. Келсин, келсин эмес, жанагы. Жаңы жыл эмес. Жок, жанагы да азыр айтам деп. Эме. Атай кагаз алганмын деген эле. Жанагы акыркы коңгуроолор эске келип кетти. Жүрөктөр дүк-дүк. Илагың келип. Депчи. Ошондо бир илагың келип, бир кубанып. бүткөнүзгө канча жылдын жүзү болуп калды? Ошону эсептегенге убакыт жок. Убакыт жок, Анда эмесе бир ырда табан анан кийин эсептеп колдук окшойт, Ошо мектепти деле бүттүм беле, эсиме Мектепте жакшы окуп калгандыгым билбейм. Анткени жана мектепте аябай жакшы окугандар эстеп жүрөт го. Мугалимдер аны эстеп дегендейчи. Тамаша мектепти жакшы эле окуганбыз. Жакшы, Анда ошол жакында болгон жаңылыктын өзүмдүн репертуарымда Алмазбеков Алтынбек деген агайыбыздын Суунун боюнда деген чыгармасы бар эле. Тагыраак айтканда, бул чыгарманы биздин казак туугандарыбыз бизден эртерээк ырдап чыккан болчу. Азыр кыргыздардын эски чыгармасы экендигин элге билдириш үчүн анан мен ырдап чыктым эле. Ай барак. Ошол чыгарманы катышып. Ошондо баштайлайбыз. Эртең манайды көтөрөлү анда. Жаңғыр жайт, көтөне басылбайт, күнда дүркүрү, неге ачылбайт, суунун боюнда, кыздар олтурат, аларга карап, оюн бурулар, мен сүйгөн кыз, сени эстедим, менин боюмдан, такыр кетпен. Көрінбейт, ақ тұман басқан, жаптай шағылған, ой күркірей тастан, суның байында, қыздар олдырап, аларға қарап, ойым бұрылап, мен сүйген қыз, сені естедім, менің ойымдан, тағы кетпендің. Özündü, daimine boynundan, Muhtay almazsan, gündüle boynundan, yanının boyunda, kızlar oldurak, allarda kara, boyun burunlar, ben sıygan kız, seni istedim, benim oyundan, takır gitmedim, sonun boyunda. Kızlar oldurak, allarda kara, oyun burular. Oh ben suyun kız, seni istedim, benim oyundan, orada kır gitmedi. Ay bari, SMS билдирip келиптир. Бутскам го, бутскам үнүгө береке деп.
Орозуду ооздашып койбойбуз, анан өткүлөп ооздашып койбойбуз, анан өткүлөп байланышты. негизи бул ырды укканда биринчи казактар ырдап чыгыптыр, казактардын ыры экен деп ойлоп жүрдүм да. Негизинен мен деле ошентип ойлоп жүрчүмүн. Анан бир күн Даниэль Ерматов агабыз ошол ушундай стилде ырдаган. Мен негизинен эсте калган эски кайыктарды аткарчумун да. Эски чыгармалар менен аткарып анан бир күн ошентип сунуштап калды. Атайын машинасына олтуруп коюп сен ушундай стилде ырдашың керек деп алып сунуш кылды. Анда мен мани деле берген жокмун, бирок деп койдум да. Бир күн айылга үй жумуштары менен иштесек атам. Сонун боюнда ой кыздар олтурат, аларга карап деп ырдап жүр. Ата сонун кайрактар болуп, мен чыгармасы ол десем. Бул биз армияда ырдап жүрчү, кичинекей кезибизде. Анан көрсө бул чыгарма 1987-жылдары жазылган экен. 80-жылдары ошол учурда хит болуп, Кыргыз радиодо алтын фондто экен. Андан кийин бул кыргыздардын чыгармасы экенин дагы так Дана айтып берген Алмаз Шагаев болду. Анан ошондон улам дедим, нассага деп. Баштап чыгыш керек экен деп, Баштадык иштеп баштадык. Анан баштагандан кийин казак туугандарыбыз чалды. Жакшынакай сөздөр менен бул биздин чыгарма болчу деп. Көрсө ал эфирден автору менмин деп жүргөн экен ал тууганыбыз. Анан экөөбүз эл катары жана бир буюм талашкандай эле талаштык. Анан аягында мен жеңип чыктым. Алар кечирим сурап айттым, такдан айттым. Алар ушундай силер YouTube алгансыңар, бизде силерге чейин YouTube'да жүктөлгөн экен деп. Алардан 3-4 жыл мурда бактыбызга бирөөлөр ырдап жүктөгөн экен. Бирок ошол жүктөгөн видеону көрүп алар ошол идея менен ырдашат да. Ал жерде суунун боюнда десе тойдо күйөө балдар өлө кыркырган жерин алар именно ошол кыркырган жерин ырламда кылышкан. Ошондон улам жанагы позитив тартуулайт го элге. Ошол жагымдуу чыгарма болгондуктан аябай ошол туугандарыбыз популярдуу кылып берет. Анан амсан биз рахат биз көрөбүз. Эң сонун анан кийин канча убакытта клипти тартып бүттүңүз, анан бул ырдын жаралуусу канча убакытка созулду деген. Ошол жөнүндө айтсам аябай жалкоомун да мен. Аябай жалкоосуз. Аябай жалкоомун. Анткени аранжировканы жасалгандан кийин 5 айдан кийин запись кылам ырды. Запись кылгандан кийин 1 айдан кийин радиолорго берем. Анан убакыт өткөндөн кийин 1 жылдан кийин клип тартабыз. Анан несе? Анысы кандай? Азыр режиссерубуз интернет барактарынан карап көрөт, Төлөгөн Мамыровду издеп, бар болсо жалпы элибизге койгонго аракет кылат. Буйрса. Аракет кылып көрүңүз. Суулун боюнда Төлөгөн Мамыров дейт. Азыркы учурда хит болуп калдыңыз, Анда десе кийинки дагы СМС каттар келиптир почтодон. Менин саламым Мысык Көл облусуна караштуу Тоң районунун Бөкөнбаев айылында жашаган атам Исламбек жана энем Сайраканга жана ошондой эле келинчегим Нурайымга, кыздарым Айлима, Нагима жана ошондой эле иним Байтик, карындашым Раяна чоң салам жолдойм. Кааларым барыңарга чын ден соолук, узун өмүр, аман болушун тилейм деп баласы Айдар жазды. Баракелде биз дагы кошулабыз деле, ар дайым ошол жогоруда ататалган биздин инсандардын маракелери кут болсун дейле, ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анан кийин бизден Төлөгөн мырзага окшогон инсандардын ырларын угуп жүргөнүздөр дейлик. Эң сонун. Анан айта кетчү нерсе бул жакка да келиптир. Орозоңуз кабыл болсун, урматтуу Төлөгөн мырза. Сонун экен го, өнүңүзгө береке. Помпошка го деп жазып аягындачы. Ушундай сөздөргө кандай карайсыз? Негизи таарынбайсызбы деген? Мындай сөздөргө мен мындай карайм. Башкача. Анткени эркелеткен сөздөрдүн бирине кирет да бул. Помпошкаңбы десе, деп жагып кирет. Негизинен эми акта акыраны карап, помпошка деш керек да. Анан кээбирлер башкача сөзгө басым жасап деле айтышат, жок, агаман бербейм. Чынында келген ушундай болсо мен эмне кылайын? Эртең менен турсам ушундай болуп калыптын деп. Эң сонун. Ишиңизге ийгилик, каяктын кулуну болосуз жана ошондой эле казармага салам жолдоп коесузбу деген экен. Бизден салам. Кыскасы. Бизден салам. Негизинен Ош областына караштуу Ноокат районундагы Көкжар айылынан. Ошол суроо. Эң сонун. Анан бул жакта биздин режиссерубуз сурап жаткан кези энеке жөнүндө ырлардан билесизби дейт.
энеке жөнүндө ошонун диске калып кетиптир да. Диске калып калыптыр. Минцовкасы калып калыптыр. Аны эмесе жагымдуу клипке кезекти берелик. Сонун боюнда деген ырды мына жан дүнмөн уктук элек, эмесе ушул Төлөгөн Мамыровдун эмгегин бир айдан кийин радиого өттүр, анан кийин бир жылдан кийин клипти тартып тургандыктан клипке чогуу назар салалы келиңиздер. Төлөгөн Мамыров сонун боюнда. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда жан дүн менен көрсөңүздөр, эми клибине да көрсөңүздөр. Ушунча позитивдүү клип, актерлор дагы тандалган. Кайдан тандагансыздар? Ошол актерлорго кандай сунуш түштү, кимден сунуш түштү демекчи? Бул актерлордо клип тартарда негизинен бар жалпы эмгегибизди элге тартуулайбыз да. Кылган жумушубуздун баары эл үчүн. Анан алгачкы мен дебют клибимде ушул болуп калган. Алгачкы клип дагы элге жаксын деп элге конкурс жарыялаганбыз сценарий боюнча. Ошол конкурстун алкагында бир жигит утуп алган. Ал жигиттин мага өзгөчөлүгү сценарийдин баягы ырда сонун боюнда деп айтылат дагы. Биз мындай байкап көрсөм, дайым эле сөзгө басым жасап тартат экенбиз да клипти. Анан мен ойлодум да ошол баланын клиби. Ал ушундай студиядан эле тартыш керек, анан мындай жазып туруп бүт бардым. Анан жазгандан дагы өзгөчөлүгү актерлорду дагы ал өзү сүйлөштүр. Анан мага жаккан жери менин эле айланамдагы балдарды мага сюрприз кылып сүйлөштүр. Эгер менин сценариим өтүп калган болсо, сиздер унчукпай, чалбай барыңыздар деп. Мен актерлордон бери сүйлөшүп койдум дегенде, кимдерди десем айтып койгон эле, оозум ачылып калды, алар келеби. Сен чын эле алар менен сүйлөштүңбү десем, ооба байке сүйлөштүм. Анда алып кел, дедим, тартып салалы. Эрнис Сыдыков агабыз тарткан. Негизи клип март айларында тартылган болуш керек. Клиптин чыккан кезде ушул болду. Анан бул ыр жөнүндө казактар ырдап чыгыптыр, клип тартып салыптыр, андан кийин сиз ырдадыңыз. Анан кандай көйгөйлөр болду? Негизи бул ыр кимдики эле башында? Андан кийин кимдер ырдап чыгып атат? Мен ушул жерден бир укугу кимде экен ошондо? Укугу бул чыгарманын жалпылаштырган укугу менде болуп калат. Анткени автордук укукту алганмын. Автор менен өзү менен сүйлөшүп, бирок авторду дайым атап жүрөм. Анткени бул чыгарманын чыныгы автору бул өзүбүздүн агайыбыз Алмазбеков Алтынбек деген агайыбызга аябай ыраазычылык билдирем. Себеби ал кишинин дагы мындан дагы сонун чыгармалары бар экен. Жаш кезинде аябай сонун чыгармалар жазган экен. Ошондо кыргыздарга таандык чыгарма болот. Анан бир таарынган жерим, аябай эле таарынып кеткен жокмун да. Бир аз нааразычылык пайда болот экен өзүбүздүн кыргыздарга, ошентип өзүбүздүн чыгармабыз деп ошол YouTube каналга жүктөгөнүбүздө кыргыздардан эле бүт казактар азаматчылар биз да ойлодук эле, бизден казактан мындай чыгарма чыкпайт деп ойлогонбуз. Бул кыргыздарга чыгармасына окшош экен деп. Алар жакшы чыгарма, жакшы комментарийлер калтырса, сен калдың эле казактардын чыгармасын ырдабаган. Деп биздин кыргыздар кайра мени жемелейт да. Анан аман эле бололучу. Пендечилик экен ушул. Адам деген ушундай экенбиз деп койдум. Терең ойлонуп жазыңыздарчы десем. Негизи YouTube'га киргизгенде дагы ошол нерселерди астына жазып коюш керек экен. Бул мынчанча жылы мындай кыргыз акынынын калемине таандык ойлобогула депчи. Ошентип жазгыла деп сурангам. Бирок эмне себептен жазбай калды, аны тактап сурай элекмин. Бирок ошентип казак туугандардыкы экен, же болбосо мындай дегендерге аябай зерикпей, шашпай кыргыздардын чыгармасы деп жазып атам. Кечиресиз деп. Жакшы. Ошол үчүн сиздер дагы ошол өзүбүздүн чыгармабыз экенин билип жүрүңүздөр. Колдон келсе баягы колдоп жүрүңүздөр дегендейчи. Азыркы тапта бизди 7 дубан көрүп жаткан кезде 7 дубанда деген канча деген айыл бар, Кудай буйрса баарына тең жетти окшойт деген үмүттөбүз. Жетсе жакшы, максатыбызга жеткен болот. Анан бул жакта SMS билдирген көбүнчө кыздардан. Сай кечин нерсе үй бүлөлүк абал кандай? Кыздардан келсеби?
негизинен чын-чынына келгенде бойдокмун. Бойдок элесиз. Ооба. Жакшы. Анан смс жазыптыр. Башым бош, көңүлүм бош десем. Супер эфир болуп жатат. Төлөгөн байке, браво, өнүңүзгө береке. Мага арнатта бир ырдап коюңузчу. Атым Айназик Баткенден жазып жатты менен. Өп жатат сизди. Кол чаап жатат сизге. Быйшалар менен. Баткендин красавицасы, номер 1 красавица. Анан сизди Instagram баракчасынан көрүп калганбыз. Ошо жети дубадын кыздарын арнап ырдап жүргөн ырларыңыз да бар да. Ооба. Анан ошо Баткендик. Менин ырларым эмес, бирок менин аткарымдагы бизге чыккан ырлар. Ошол мендеги план боюнча азыр ошол Instagramдагы менин көрөрмандарым мага катталган досторума бир өзгөчөлүк киргизейин деп алар ошол жети областтын кыздарына ырларды издеп, жаттап, ырдап жүктөп атам. Азырынча Жалал Абадка келди. Ошко, Нарынга, Талашка, Көлгө ырдап бүтүп турбуз. Азырынча Жалал Абадка келди. Чүй Баткен калды. Чүй Баткен. Андан кийинки чоң проект эле кылып алгам да мен муну. Андан кийинки планым ар бир райондун кыздарына. Ар бир райондун. Анан кийин көчө чүй менен Баткен жок экен. Ошо калган дубандарды популярдуу ырдап кетсеңиз кандай болот? Бирден куплет кылып болобу? Сөздөрүн унутуп калгам да. Ошондо сөздөрүн кагазга жазып элердейм да. Негизи башка ырларды дагы той топурда дагы чоң ресторанга барып калса микрофон жок элердей. Ишенесиңби? Мына эмесе. Ишенем. Негизинен мындай карап көрөм. Элдин саны канча, өнүм жетеби, жетпейби. 200 ашып кетсе микрофон менен ырдайм деппи? 200дөн чын эле 200дөн ашкан болсо, микрофон менен ырдайм. 200гө чейинки адам болсо, бир жакшы сүйлөп, мисалы, ай туугандар, силер көпчүлүк, мен жалгызмын. Салыштыра кеткенде сиздер дарыя болсоңуздар, мен кудук. Ой, сураныч, мен ырдаганда туугандар, сиздер дудук. Деп жүрүп ырдабасаң атакында укпай калышты да. Анан майны бердирип, каратып алып, анан гүл каралаш ырдап берсең, анан негизи ушундай өнөр баккан, өнөрдү сыйлаган, ушул кыргыз элимен айланайынчы. Эң сонун. Ал эмесе мынакей биздин эфир таңкы тамашанын мотивине ылайык тамашалуу ырлардан татыр Испанда. Өзү айтып калдыңыз, гүл каралашты. Анда мындай кылайын. Жана шаңдуу болду эле, бир аз эми жанагы өрүк зарлуу Баткендин жолдогон саламдын ээсине менен чыгарып Айназик беле? Айназик. Менин дейт, мага атап бир чыгарып аткарып бериңиз дейт. Айназик анда кеттик. Алтынын бере керек, ой келчимин. Отурчун жан эргите, ырдай. Отурса буктабакта, күн бою. Шарактап канча, үн басылбай. Шарактап канча, үн басылбай. Алтыным sen mendegi oydu bilsen, ardayım menen birge жүрсün. Eğisin akmaralda olsun bite, oy bir zardan gülümsüme çığa gülsün. Gülzardan gülümsüme çığa gülsün. Sen barda karangı tün, appak tangday. Al turgay, ay biz üçün jaralganday. Sen menin taştap jolda baratsan da, sezilet asfalt jolda baratkanday. Sezilet asfalt jolda baratkanday. Sen menin taştal joldan oy baratsan da,
өзгөчө болот. Өзгөчө аткаруу. Кандай Харизма. сон не? Айназикти кошуп кетти. Айназик. Асфальтты кошуп кетти. Асфальт. Кандай керемет. Негизи эркектерди кыздар эмне гана кылбайсың? Бул жака эме деп келиптир. Голосуй за вас депчи. Бизде кезек тайм деген программа бар. Спасибо. Эң сонун. Саламатсыздарбы? Ден соолук каалайм. Үнүңүзгө береке деген экен. Кандай гана ырчы деген экен. Анан Айназик сизге чоң рахмат деп мынакимде өөп жатат. Көрдүңүзбү быйтыкча? Айназик бир аз кое туруңуз. Оз ачкандан кийин өөңүз. Сонун экен, үнүңүзгө береке. Дадаган ырдап бересизби же ырдай аласызбы деп СМС билдирип жазган экен. Алдыңкы мүнөттөрдө аракет кылалы. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен Ат Бакшы район Талды суудагы Ажибек жездемдин баласы Айдардын бүгүнкү туулган күнү менен коттуктаймын. Лахолдон чүп ара деп СМС билдирди. Баракелде. Жакшы. Уланта кетчү нерсе, көбүнчө ушул тамашалоолорго басым жасайсызбы сиз? Жок, негизинен мындай үйдө отурганда көбүнчө жана эстен кеткис эски чыгармаларды аткарам. Анткени ошол чыгармалар менен Асанкулай Керимбаев, анткени алардын сөзүнүн мааниси аябай терең. Ошол чыгармалар менен чоң ойдом дегендейчи. Анын сезиминде дагы ошол чыгармалар өстүрдү. Бирок айла жок, негизинен жана медайымдар киши ооруган учурда биринчи жардамды бергенге милдеттүүмүн деп сөз беришет го. Аскерге кызматка баргандар дагы атам экен деп коргоого ант берем дегенде эле биз дагы элдин маанайын көтөрүүгө ант беребиз да. Анан негизинен жок, мага мындай чыгармалар жагат деп мындай баш көтөрбөстөн эл жактырган чыгармалар ушул маанайды көтөрчү чыгармалар болгондуктан албетте ушул маанайды да көтөрүп, анан алгач өзүбүздүн да маанайыбызды көтөрүп алып туруп, элге жылмайт. Баракелде. Ушундай сонун эфир болуп жатат. Шыпырыгыны кармап экрандын алдында катып туруп калганмын. Айрыкча кылыктанып сүйлөгөн үнү аябай жакты. Үнүңө береке. Силердин ишиңерге ийгилик, жакшы маанай тартууларыңарга чоң рахмат дептир. Шыпырыгын кармап. Шыпырыгын кармаган боюнча калып калды. Айттың ырдатып дейт. Ырдаталы э? Кестеш келиңиз. Бир өзүңүзгө жаккан. Елестетип атам да жана шыпыргы кармап эжеке өзбекин негизи айымдар кармайт го. Ошол айым карап турат. Мен ырдатпай дейм атыраак деп. Ошолордун ойлорун ишке ашыра алдагы жалпыңыздарды бирге чакырайын анда. Баштай берейинчи. Не деген энергия. Айтпа. Не деген энергия.
Сусакка жарашат. Чамашылыгы керек абдан соңунан кийин ушундай позитивдүү нотада эфирди жыйынтагым келбейт атакырчы. Ооба, мен дагы. Ой, отурыңыздар, Сизге эркин микрофон бериңиз. Ай, тилекке каршы ушундай экен, булар мыйзам ушундай да. Булар тайм ушундай. Саламатта калыңыздар. Албетте жолугушканча деймин. Дагы ырдаганды угайын десеңиздер ошол ар кандай сайттардан Төлөгөн Мамаровду издесеңиздер болот. Мен дайым сиздерге кызмат кылганымды чарчабайм, токтотпойм. Жалпы кыргыз элине бүгүнкү майрам куттуу болсун. Мен тилер элем ушул күндө кредиттерди унутуп, ар кандай көйгөйлөрдү унутуп, бүгүнкү майрамды жакшы өткөрүңүздөр. Негизи эле кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жанагы батадагыдай эле кетирген ката күнөөңөрүздү жараткан кечирсин деп. Баракелде. Ниетти түз кылып, деги эле ушул аман эле болуңуздар, жакшылыгыңыздар көп болсун. Ошол жакшылыгыңыздар көп болуп, бизге ишиңиздер түшө берсин. Сизге чыгармачылык ийгилик кааламакчыбыз, ар дайым баягы өнөрүңүз өркүндөй берсин демекчибиз. Эл алдында эле кызмат кылып, ушундай жагымдуу чыгармаларды элге сунуп эле жүрө бериңиз дейли. Анан казактар чалсын, өзбектер чалсын, ар дайым бул меники деп ырдап жүрө бериңиз дейчи. Негизинен биздики болсо ачык эле айтам, бул биздин чыгармабыз деп. Жараткан жалпыңыздарга арылуулугун ыры болосун. Чоң рахмат. Ал элесе ардактуу теле көрүүчүлөр, жогоруда окубай калган СМС'терден кечирим сурайбыз. Мынакей көптөгөн жагымдуу СМС билдирүүлөр келди. Ар дайым ушундай оюңуздар бүтпөсүн, кыргызымдын тою бүтпөсүн. Ошол тойлордо мынакей Төлөгөн мырзага окшогон ырчы мырзалар, анан Нурлан Кестешим окшогон алып баруучулар жүрө берсин дейлиге Кестешим. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз коштошпойбуз. Эртең дагы жолукканга аракет кылабыз. Бир жумадан кийин ишемби жекшемби күндөрү таңкы тамаша программасында жолугалы. Мен болсо эфирден чыгып алып, Нарын шаарына, Нарын областына бүтүрүүчүлөрдү куттуктаганды барам. Ошол жактан кезигебиз. Жалпы элибиз аманчылыкта, токчулукта. Жалпы Нарындыктар эмесен Нурланды таарынтпайт досо